Кулагы начар жана кийинчерээк укпай калган балдар үчүн атайын номер 21 мектеп-интернаты мамлекетибиздеги жападан жалгыз мектеп болуп саналат. Мында Кыргызстандын ар кайсы булуң бурчунан келген угуу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар билим алышат. Учурда мектепте жалпы 319 бала окуп, башка билим берүү мекемелер сыяктуу 7 жаштан 18 жашка чейинкилер тарбияланышат. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу аталган мектептин санитардык гигиеналык талаптардын сакталышы туурасында мектеп директору Сатыбалдиева Эркингүл Мамытовна айтып берди. Санитардык эпидемиологиялык иштердин баарын орду менен жасаганга аракет кылабыз. Балдардын баары азыр бир дагы бала маскасыз мектепке кирбейт. Сырттан келген чоочун мисалы студенттер болот, алардын баарын мектепке дезинфекция жасап, колдорун температурасын текшерип туруп гана киргизебиз. Күнөөгө келген балдар дагы эртең менен медпункт иштейт, мектепте врач бар, 2 медсестра бар. Бардык область региондордон келген балдар жатышат интернатта. 165 бала жатат азыркы күндө. Калгандары шаардан келишет, күндө келип кетишет. Күндө келгендерде бизде входной фильтр бар. Эшиктин ордунан биз эме тосуп алабыз да, саат 7ден баштап медсестра келет эртең мененки. Ана подготовить здесь могу жерлерде обработка кылып, тиги жерде фильтрлер турат ана. Туруп, андан кийин эртең менен келе жатканда опрос кылат. Эч ким ооруган жокпу, температурасын көрөт. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абалды эске алуу менен балдардын, педагогдордун, ата-энелердин ден соолугуна кооптуу кырдаал жаратпоо максатында республиканын бардык жалпы билим берүү уюмдарында окутуу дистандык түрдө өтүп келет. Ал эми бул мектеп 2020-2021 окуу жылынын 1-чейрегинен баштап окутуу салтуу түрдө жүргүзүлүүдө. Анын себебин жана окуу методикасы тууралуу угуу инструктор жана мугалим айтып беришти. Бизде окуу жылы быйыл сентябрь айында башталды. Ага чейин пандемия карата биз деле жазында окуган жокпуз. Кыйынчылыктар болбой койбойт, болду. Тем более биздин балдар менен, биздин слабослышащий балдар менен телефон аркылуу түшүндүрө албайсың. Видеовызов менен чалып түшүндүрүп, биз маскачан класстын ичинде отура албайбыз. Анткени масканы чечүү керек, ооздон окушу керек. Балдар бири-бирин карап түшүнүшү керек. Биз 1-сентябрдан баштап иштедик. Анткени биздин балдар дистанционный окууга жакшы көн алышпай, ата-энелер дагы методиканы жакшы билишпей, ошон үчүн биздин балдарга мугалимдер бетме-бет отуруп алып, сүйлөп үйрөтүш керек. Ошон үчүн биздин балдарга абдан керек мындай онлайн эмес, жөнөкөй окуу, дистанционный эмес. Мугалимдер балдардын корголушун жана бакубаттуулугун камсыздоого күч аракетин жумшаганын, антисептикалык заттар ар бир бөлмөлөргө орнотулганын, аларды туура пайдаланууну балдарга көрсөтүп жана колдорун бат-баттан жууп турганга үйрөткөнүн билдиришти. Санитардык талаптардын алкагында балдар 3 сааттан ашык эмес маска кийип, аларды дайыма алмаштырып турушу керектиги каралган. Ушуга байланыштуу ар бир бала үчүн күн сайын берилген бет кап, санитардык гигиеналык каражаттар сөзсүз түрдө тиешелүү кызматтагылардан камсыздандырылышы керек. Маска маселеси өкмөт бөлүп берген акчадан биз тендерге коюп, өзүбүз мындай запаска алып койгонбуз. Андан сырткары биз ишибизде эне аталар менен тыкыз байланышта иштейбиз. Себеби антпесе болбойт. Ошо айрым учурда эне аталар да жардам берет. Масканы өзлөрү балдарын ошол камсыз кылганга аракет кылышат. Белгилей кетсек, буга чейин Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму COVID-19 боюнча Европа өлкөсү коронавирустун 3-толкунуна туш болушу мүмкүндүгүн билдирген. Эгерде өлкөбүздө пандемиялык абал оорлошуп кетсе, мындай жатак мектептердин абалы кандай болоору, кырдаалдан чыгуудагы алдын алуу чаралары каралгандыгы, окуунун салтуу формасы мындан ары уланышы белгисиз калууда. Сиздер менен Аманат Рахманова, Коом пресс.